6 жана 10 жаштагы кыздарды зордуктады деп шектелген өгөй ата эмес, тескерисинче ал окуяны ачыкка чыгарган дарыгер жоопкерчиликке тартылмай болуп калды. Эске салсак, 14-май күнү Бишкектеги балдардын клиникалык бейтапканасына 2 кыз келип түшкөн. Кыздардын апасы чүрпөлөр өгөй атанын зордугуна туш болгонун айткан эле. Дарыгерлер аларды карап чыгып өз бүтүмүн чыгарган. Бирок соттук медициналык экспертиза өткөрүлүп, зордуктоо фактысы болгон эмес деген жыйынтыкка келди. Анын натыйжасында балдар бейтапканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбековду жалган маалымат берген үчүн жоопкерчиликке тартуу аракеттери болуп жатканы белгилүү болду. Тергөө жүрүп аткандан кийин өзүнүн аракетин тергөөчү менен макулдашып койсо болмок. Балдарга эч кандай зордук, зомбулук көрсөтүлгөн эмес десе, анда Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгы саламаттык сактоо министрлигине атайын кат жөнөтүп, ошонун жүрүш турушу жана берген комментарий боюнча алар өздөрүнүн баасын берет деген сыяктуу биз сунушубузду беребиз. Тартип сакчыларынын мындай аракетин укук коргоочулар дарыгерге кысым көрсөтүү катары баалашууда. Бул өздөрүнүн аракетсиздигин жашыруу максатында болушу ыктымал дешет алар. Себеби жаш кыздарды зордуктоо аракети мындан 1 жыл мурда эле белгилүү болгон. 2014-жылы кыздардын апасы Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерден далил заттарды жана курал жарактарды да таап чыккан. Бирок буга карабай кылмышка шектүү адам 10 күндөн кийин эркиндикке кое берилген. Ал эми энеси коркутуп үркүтүүлөрдүн натыйжасында өз аразын кайтарып алган. У меня такое ощущение складывается. Менде укук коргоо органдары өздөрүнүн аракетсиздигин жашырып жабууга аракет жасап жаткандай таасир калды. Себеби өткөн жылы өзүнүн жолдошун улуу кызын зордуктап жаткан жеринен кармап алганы тууралуу арыз жазган. Бирок зордукчуну 10 күн кармап кое берип салышкан. Эми милиция кызматкерлери өздөрүнүн аракетсиздигин жашырууну көздөп жатат. Ушундай жолдор менен ишти жапса, эч ким күнөөсүз болуп чыгат. 3-чү бейтапкананын башкы дарыгеринен башкалары. Дарыгерлер кыздарды бир эмес 2 рет текшерүүдөн өткөрүшкөн. 2 жолу тең зомбулуктун белгилери ачык байкалган. Бирок буга карабай дарыгерди өз милдетин так аткарганы үчүн айыптоо акылга сыйбаган нерсе дешет анын кесиптештери. Это его прямая функциональная обязанность. Оорулууларды текшерип, диагноз коюу анын түздөн-түз милдети. Бир гана башкы дарыгер эмес, бардык медициналык кызматкерлер кабыл алуу бөлүмү болобу же стационардык бөлүмү болобу медициналык кароодон өткөрүүгө милдеттүү. Андан соң диагноз коюп, иликтөөгө багыт берет же дары жазып берет. Коомчулукта зордуктоо фактылары жашырылып келатканы жалпыга белгилүү. Бул факт тууралуу дарыгерлер коомчулукка айтууга милдеттүү. Себеби бул эң гумандуу кесип. Учурда тиешелүү органдар бул үй-бүлөгө укук коргоочуларды жакын жолотпой жатканы белгилүү болду. Жабыркаган кыздарды алардын колунан тартып алып, кайрадан чоң муштум атасынын колуна берген. Ал кыздардын абалы тууралуу учурда эч ким кабардар эмес. Энесинин да өзү жазган арызынан баш тартканы анын коркутуп үркүтүүгө дуушар болгонунан кабар берет дешет укук коргоочулар. Эми саламаттыкты сактоо министрлиги толугу менен көз карандысыз медициналык иликтөө жүргүзмөй болду. Эгерде соттук медициналык экспертизанын кыздар зордуктоого дуушар болгон эмес деген бүтүмү жаңылыш болуп чыкса, туура эмес чечим чыгаргандар жоопкерчиликке тартылышы ыктымал. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.